Мындан бир нече күн мурун биздин редакциябызга атайын 2-3 айымга айрылган эле айтымдарында учурда Сырктын жатаканасында жашашат. Бирок акыркы учурда Свердлов райондук сот аткаруу бөлүмү тарабынан чыгарылып жаткандыгын билдиришти. Эгерде алар бизди чыгара турган болсо, анда бизге мамлекет жер же жашай турган үй берсин деген талапты коюп келишти. Мына ушул чырды биз эки тарапты кылып чагылдырып берүү үчүн алдыга бир нече конокторду чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Биздин редакциябызга кайрылып келген жана жатаканада жашаган айымдардын жашоо турмушу туурасында таанышып келүү үчүн биз кыскача сюжет даярдаганбыз. Азыр ошого көңүл бөлөбүз, андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Сырктын жатаканасында жашаган тургундар менен барып, алардын оюн билип келүү үчүн чыгармачылык топ менен кайрылып калдык. Биз барган күнү эртең менен Свердлов райондук сот аткаруу бөлүмү тараптан эртең чыккыла деген эскертүү кагазын чаптап кеткен экен. Biz televizyondan geldik Ayanto'dan. Bu bölme kaçıncı bölme? 6-cı bölme. 3 komnata. Çıksın degen masale turasında malumat alalım dedi. Bugün ertegen kızım oldu, kantinkaga ketken bolчумун. Ketsem o çıksın dep kagaz çaптапка чыкты. Balam менен kızımды үйгө камап кеткен болчумун. Гүлнөр айымдын билдирүүсүндө электр энергиясына, сууга ай сайын акча төгүп келишкен. Ал тургай жашагандыгы үчүн дагы акча беришкенин билдиришти. Бул бөлмөдө жашаганыңарга канча болду? 92-жыл сентябрь айынан бери жолдошум жашайт. Анан биз үйлөнгөндөн кийин дагы ушакта жашап калдык. Азыркы убакта жолдошум милиционер болуп иштеп жүрүп пенсияга чыккан. Өзүм декретный отпускадамын балдарым менен. Анан 3 балам бар. 3 балам, жолдошум болуп 5 жашайбыз. Доверенностьубуз дагы бар. Кирип атканда кийин доверенность менен договор түзүп ушинтип киргенбиз да. Договор канча жылга чейин деп жашайсыз? Договор негизи башында 1 жылга эле түзгөн болчу. Анан кийин монтип жер бересин деп даже акты да жазып берген. Бул жерди алган жокпуз. Эчтеке эметкен. Ким жазып берди бул актыны? Ушуну циркте иштеп жүргөндөр жазып берген да, жер деп мынакей. Силерге берилсин да. Андан кийин мынакей квитанциялар бар. Сууга, светке, мусорго төлөчүбүз. Андан сырткары 500 сомдон циркке айына төлөп турчубуз да. Жашагандыгыбыз үчүн деп. Ошондон бери ай сайын 500 сомдон төлөп келесиңер же өстүбү акчасы? 2 жыл эле болду төлөбөй калганыбызга. 500 сом төлөбөй калдык. Бирок суу, свет, мусорго убагында эле төлөп турабыз. Эмнеге төлөбөй калдыңар 500 сомдон? Мо цирк ишип бул соттошуп атпайбызбы эми? Ошондон кийин цирктегилер өзлөрү албай калышты, отказ берип. Дагы бир жашоочунун эшигине баш бакканыбызда милиция кызматкерлери өткөндөгү тополоңдо эшигин сындырып кетишиптир. 26 ноябрда келишип, эшикти талкалап кетишти. Мен болсо өзүм эшикте болчумун, милициялар эшик ачып тосуп, эчкимизди киргизбей балага карабыз мен. Ошо мушташы урт токмал, денем бар кылгалап, экспертизадан да өттүм. Анан эле биякта бирөөлөр чакырып калды, эшигин талкалабадык деп. Анан болбой милициялар денесине арабай кирдим, кирсем эле уже эшигин талкалап, судебный исполнитель уже үйдүн ичине киришип, допис кылышып, үйдүн баарын чатышып уже жүктөрүн, кийимдерин баарын дивандын үстүнө ыргытышып бүтөп алышты да. Ал эми бул айымдын эн атасы циркте бир нече жыл эмгек кылып иштеген соң, андан соң бул үйдү кызына алып беришкен экен. Эми мамам өзү биякта заведующий болчу. Папам болсо циркте иштечи. Циркте зам директор болуп иштеп жүрдү. Анан алар уже айына келиш керек болду, мага бул комнатаны алып кетип таштап кетти да. Жолдошум менен жашап жүрдүм, жолдошум каза болуп калды. 3,5 жыл болду каза болгону. Ошо 3 бала менен өзүм биякта турам. Гүлсүнай айым дагы дал ушул талашта турган жатакананын жашоочусу. 26 ноябрдагы чырда 11 жашар кызы жабыркаганын билдирди. 25-5-те кайра сот болгон. 26 мен келип чыккыла дешкен. Ошол убакта баарыбыз эшикке чыкканбыз, биз чыкпайбыз деп балдарым да чыгышкан. Ошол убакта кызычуу болуп 11 жашар кызым милиция кызматкерлеринин ортокмогунан калган. Назгүл Молдосанованын жолдошу каза болгон учурда балдары менен дал ушул жатакананын бир бөлмөсүндө жашайт. Өз сөзүндө кышында балдар менен каяка барып баш калкалайбыз дейт. Бул бияка ушу чыккыла деп эле ушинтип каяка барасыз, үй жайыбыз жок, таянар күйөөбүз жок, кичинекей балдарыбыз менен
Мына кыштын күнү да келип ушундай кылып атышат. Баягы күнү элдин баарын аябай жаман кылды. Кызын кыз дебей, эркегин эркек дебей, баланы бала дебей ур токмокко алып, кыйнап эле күчкө салып, эшиктерди талкалап киришти. Мына ушул сюжеттеги ой пикирлерди толуктоо үчүн жатаканадан дагы атайын айымдар келишкен экен. Ал үчүн студиябызга цирктин жатаканасынын жашоочусу Мускал Бүбү Наркылованы жана Гүлсүнай Кенжебаеваны, ошондой эле дал ушул айымдарга өзүнүн укугун коргоо үчүн жардам берип келген коррупцияга каршы адилеттүүлүк кыймылынын төрагасынын орун басары Гүлүмкан Самтырованы студиябызга чакыралы. Бул жатаканада жашаганыңызга канча убакыт болуп калды? 2004-төн бери жашайм. Договордун негизинде киргенбиз. Бул биз киргенде бул үй таза вообще эле каркас эле болчу. Эч деле мемеси жок. Эч кандай эшик терезе деген жок болчу. Договор менен киргенбиз дедиңиз. Договордо эмне деп? Договордо эми 1 жылга деп договор түзгөнбүз. Андан кийин деле дагы узартып беребиз деп ошентип эле, андан кийин узартканга баш тартты алар. Ошо менен эле биз ушул жерде жашап калдык. Анан буга чейин бул үйдү чын-чынында дегенде үй салгандай эле болдук бул жерде биз. Бүт өзүбүз ремонт жасадык, эшик терезелерди койдук, санузелдерди өзүбүз жасадык, свет, провод, бүт баардыгын өзүбүз өз акчабызга коротуп ошол жерде ушинтип өзүбүз жасадык. Буга чейин бул үй сойкулардын эле үйү болчу да. Эч ким деле ал жерде карачы деле эмес, цирк деле карачы эмес. Ким киргизген силерди бул жака? Цирктен договор кылып киргенбиз. Мен 2004-жылы киргем. Келишимде эмнелер жазылган? Эмне деген нерсеге кол койдуңар эле? Келишимде ушул общежитие жатакананын убактылуу жашайбыз убактылуу деп. 1 жылга договор. Ооба. Кышындасы кече 25-inde сот болду, 5-те. Кайра 26 эртең менен келип чыккыла деди. Биз күнүн суугунда балдар менен эч жака бара албайбыз. Башында 1 жылга келишим түзүлгөн экен. 1 жыл бүтүп баратканда сиздер ойлондуңуздарбы? Бизди чык деп айтат, эртели кеч. Ал убакта чык деген эмес, кайра неме узартылат деген договорчу. Квартплата төлөчү ал убакта баары. Свет сууга как положено квитанция берилген ошондо. Квитанция албаганыбызга мына 2 жылдан бери квитанция албайбыз. Ошол жатаканада канча бөлмө бар? 56 семья бар ошол жерде. 56 үй бүлө бар. 150 бала бар, кичинекей балдар. Анан ремонт кылганбыз деп атасыңар. Ошол ремонтко канчадан акча чыгарып кылдыңар эле? Ар ким өзүнүн комнатасын ремонт кылаган, эшик терезелери жок болчу. Эч кандай ремонту жок үйгө киргенбиз биз. Анан дагы бир нерсени айтканда, бул мамлекеттин имараты экенин билгенсиздер да, чынбы? Мамлекетке карарын билгенсиздер да. Анан эрте ошончо жылдан бери эртели кеч бул мамлекеттикке болгондон кийин алып коет деген нерсени эске алган жоксуздарбы? Жок. Мен 95-жылы келгем. Мен ошол жерде циркта иштеп, анан 2004-жылы бул Исанаев жаңы директор болуп келгенден кийин 2003-жылы Танаев вообще баланстан алып койгон муну. Бул цирктин балансында жок болчу да. Анан 2004-жылы ар бирибиз менен келишим түзгөндө кадимкидей эле келишим менен кирип туруп жашаганбыз. Бүт баарын ремонттоп алгыла деп мына кийинки келгендер да. Мен 95-жылдан бери жашайм аякта. Ошол жерде сойкукана болуп калган жерчи. Мен ошолор менен кошуна болуп калгам. Акыры мен кубалап атып канча жолу Свердловский районго канча жолу мени барып отургузду ошон үчүн кыздарга эме куугунтук жасаган үчүн деп. Анан 2004-жылы кийинки 2004-жылы келип жашагандарга бүт баарына келишим түрүндө киргизген да. Андан кийин 2005-жылы революция болуп кеткенден кийин бул Исанаевдин кызыкчылыгы болуп калды. Ал кезде 2004-жылы элдер менен келишим түзүп атканда бул деген баланста эмес болчу цирк. Бул жерде ушул жашоочулардын укугун коргоо иретинде сиз иш алып барып баштаптырсыз, анан сизге кайрылгым келип атат. Бул жерден ишти эмнесин байкадыңыз? Кайсы жерден бурмаланган? 25 ноябрда чечим чыгарып атат сот күчүнө кире электе 10 күн күчүнө кириш керек деп мына жерде соттун чечиминде мынакей жазылып турат да. Ошо 10 күн өтө электе эле булар эртеси күнү келип эле ур токмок алып чыгарыш, бул законду мыйзамды одоно түрдө бузган сот исполнитель жанагы сотрудник милицияларда. Булар закон алдында, бул элдин алдында эмес, жашоочулардын алдында эмес, законду одоно бузгандыгы үчүн булар жооп бериш керек.
Ал эми биз бул маалыматты дагы бир толуктоо иретинде цирктин башкы директоруна барып дагы маек куруп келгенбиз. Ал туурасында даярдалган кыскача сюжетке көңүл бөлөлү. Андан соң алдыдагы конокторду чакырабыз. Учурда Кыргыз мамлекеттик сырттын кызматкерлери менен жөнөкөй жарандар ортосунда 4 кабаттан турган көп бөлмөлүү турак жай талаш болуп жаткан кезде мындан бир нече күн мурда Свердлов районунун сот аткаруу бөлүмүнүн чечими менен жашоочулар үйдү бошотуусун талап кылган, бирок жатакананын жашоочулары менен милиция кызматкерлери ортосунда бир топ талаш тартыштар болуп кеткен. Бул тууралуу маалымат алуу үчүн Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сырттын башкы директору менен маектешип маалымат алдык. Айтымында мындан бир нече жыл мурда Кыргыз цирки жоюлуп кетип, ортодо кызматкерлер тарап кетишкен имиш. Ошол учурдан пайдаланып, азыркы тургундар кирип алышкан экен. Ошо бардак болуп калган мезгилде анан кийин бир чыгаандар, шылуундар чыга калып туруп, Кыргыз циркында артисттин баары тарап кетсе, мал салынан бери сатылып кетсе, ушундай болуп атса, давай деп туруп анан ОСО түшөт. ОСО международный цирк спутник деп атайт. Кыргыз циркин жоёт. Ошону менен бардак болуп аткан мезгилде азыркы жашоочулар көрүнгөн жерден келип, жашай турган жери жок да. Анан Кудай жалап, анан биякта ушундай эме бар экенде бирин-бири чакырып, анан ошентип кирип алышкан. Жөн эле кыргызча эле. Башка мамлекеттин циркте иштеген артисттер дагы келип өз өнөрлөрүн көргөзүп турушкан. Акыркы учурда булардын келбей калышына эмне болду деп иликтөө жүргүзгөн директор себеби ушул экен дейт. Эмне болгон эң биринчи себеби, эмне үчүн артист келбей калган бөлөк жактан. Биз бала чакта балдарыбызды жетелеп, өзүбүз деле ошол жерден чыкчу эмеспиз. Эмне болгон мындай? Бир күндө 2ден 3төн дагы сеанстар болуп турчу эле деп, анан келгенден кийин мекеменин жетекчиси болгондон кийин вникать этесиң да тигини менен. Изучать этип анан карасам өзөгү себеби, эмне үчүн 15 жыл кыргыз цирк иштебей калган себеби биринчи иретте ошол келе турган, ошо постоянно келип көргөзүп турган, ошол жана Кыргызстанда тиги артисттердин тиги үйүн алып коюптур. Жанагылар кирип алыптыр алган ушун. Ээлеп алыптыр. Эч кандай, эч тигиндей мындай циркка тиешеси жок. Тигиле маданиятка да тиешеси жок. Курмангазы мырзанын айтымында цирктин жатаканасында жашап жаткан жашоочулар электр энергиясына бир топ суммадагы акча карыз. Жашагандык үчүн төлөбөй. Светке частично төлөйт, көпчүлүк учурда бакыт өкүтүп анан Север Электрге келип кыркып, айласы кеткенден барып кичине төлөйт. Сууга бүгүнкү күндө карызы где-то 700 миңден ашып кетти. Водоканалга. Водоканал келип бизде өчүрөбүз дейт. Себеби абонент бизбиз да. Алар жазган жок да өзүнчө гостиница, анан гримерный, анан студия, анан тип дейт да. Цирк деп коет болду. Биякты. Тигилер менен алып алышкысы келбейт. Алар менен ызылдап чурулдашып өздөрүнө проблема түзгүсү келбейт. Бир жолу ошо Север Электраны өчүрүп салган, төлөбөй койгондо. Баягы революция болгондо таяк кетмен чотун көтөрүп алып туруп Север Электр барган экен. Ошондо 1,5 миллиондон ашык карызы. Ошону келип сразу кайрып көстөрү кайрып подключить берген. Цирктин башкы директору өз сөзүндө бул жашоочулар менен бир нече жолу жолугуп, жай олтуруп маселени чечүүгө аракет кылган. Бирок тургундар кепке келбегендиктен айла жок сотко берүүгө туура келди дейт. Ошол жерге келишти, бир 20 чактысын айттым, мындай кылалы. Силер 2 этажды ээлегиле. 2 этажды бошоткула. 2 этаждын 1 этажын силер киргиле. 20 канча комната болсо дагы. 1 этажына ушу цирктин өзүнүн өмүрүнүн баарын, цирккарына өмүрүнүн баарын ошо берип коюп, көчөдө калган 50-60 жаштан ашып кеткен кишилер бар мына артисттер. Анар Бек Айталиев деген мынакей 2 жол телевизордон көргөзгөн, Фатима деген бар, бизде Мукушева деген, ушу кыргыз цирки менен кошо түзүлгөн адамдар. Дагы башкалар бар. 90% цирктин ошол артисттери, цирктин ошол иштеген технический персоналдар бар да, ошолорду обслуживать этип турган. Ушулар бухгалтерияда турат мынакей, адистер булар. Кенеде акча менен иштеп жүрөт, себеби ушу көнүп калган жери. Ушуларга беришибиз керек да биз. Анан мен мекеменин жетекчиси болсом, анан мен сотко бербей кое албайм да силерди. Мен азырынча силер менен жөнөкөй адамча сүйлөшөлү деп атам. Давай ушундай кылалы да тең бөлүп, анан жашап калгыла. Бер жактагы жөн эле келип алып квартираны силер чыгырып келгендериңердин баарын чыгаргыла өзүңөр. Алардан акча алганды токтоткула. Өзүңөр бекер жашап, эми Кудайдан корккула кичине, деп ошентсем такыр көнбөй коюшту. Көнбөй койгондон анан аягында мен айттым, анда эми сот менен чечилсин. Анан сотко бердик. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, бул жатакананын жашоочулары Курмангазы мырзанын үстүнөн бир нече жолу арыз жазышкан экен. Тим эле дейт да, жөн эле физический уничтожениеге чейин барабыз деген күндөр болду. Мен 30-када жүрүп жаным калды бир жолу, арыз жазыптыр. Түндө келди, 3-этажга коюп призмаларды коюп өрттөп, балага Куран менен өрттөп салам деп ишен айышын деп. Кудай жалап мен көрдө 30-када голубой санаторияда элем. Скорый эме чакырышып, скорый, пожарный чакырып, актылары бар ошолордун баары.
Мына ушул цирктин башкы директорунун ой пикирин толуктоо үчүн келген конокторду студиябызга чакыралы. Юрист Жекшен Эшимбековду жана ошондой эле жатакананын директору Гулира Соронбаеваны жана цирктин бухгалтери Зульфия Каркенованы студиябызга чакырабыз. Сизге юрист катары мен ушул жерде башкы суроону берейин. Бул жатакананын талашууда канча жылдан бери соттошуп келүүдөсүздөр? Бул 2010 жылдан бери созулуп келаткан окуя. 2012 жылы 25 декабрда жогорку соттун чечими менен сырыктын 3-чү жак болуп катышабыз биз бул жака. Ошол чечим жогорку соттун чечиминин негизинде бул маселе сырыктын пайдасына чечилген. Жашоочуларды сырыктан чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошондон бери ушул окуя уланып келатат. Жогоруда сюжеттен көрсөңүз керек, бизге атайын ушундай бир жер дейби берилсин деген атайын нерсе кагаздарды да берген деп атышпайбы? Анан берипсиздер, анан кайра ошол талап, ошол айткан сөздөрү аткарылбагандыктан булар дагы чыкпай атышат да, ушул чындык да? Жок, андай эмес. Мен азыр айтып берейин. Бул биздин иск боюнча чыгарылган 2009 жылы. Бирок бул кишилер 2004 жылы по иску Гаирта так ушул эле кишилер тоже чыгарылган. Верховный суд менен это бул уже экинчи чечим чыгарылган. Биринчи Гаирттын иски менен булар 2004 жылы чыгарылчу болуш керек эле. Анан Гаирт кайра бул жатакананы кайра циркке берген. 415 постановление бар, 2006 жылдын постановлениясы өкмөттүкү. Ал постановление менен кайра бул үй Гаирттын балансынан кайра бизге берилген. Анан кийин бул жерде айтып атышпайбы? Биз баланска койдурдук, биз эме кылдык деп. Бул документтери бар, ошо баланска койдургандары. Сууга жана электр энергиясына баарына акча төккөнбүз деп мындай квитанциясынын дагы немесин көрсөтүштү. Бирок ортодо директор эч кандай төккөн эмес, карызы бар деп атат. Кимдин сөзүндө чындык бар? Карыз сууга светти төгүп атышат. Сууга бир топтору карыз, эми бар эмес, бир топтору карыз да. 25 миңден бар, 17 миңден бар, 18 миңден бар, кээ бирөө 30 канча миңге чейин кеткен. Мына түгөл айтам, ар кандай шыктоолор менен балам жалгызмын, күйөөм жок. Ушундай ушул чогулуп келип отуруп эле деген биздик менен чогулуп 6200-711 миң сомго ушу күнгө чейин карызбыз суу боюнча. Азыр соттошуп атабыз гостиница боюнча. Мен токтоп кетким келет. Бул жерде биз электр энергиясы менен сууга өзүнчө абонент болуп, жашоочулар биз өзүбүз барып, өзүбүз төгүп квитанцияны колубузга алабыз. Бул үйдө бизден башка дагы цирктинде иштеген кишилер жашайт. Алардын сууга төгүп атабы, төкпөй жатабы, биз аны билбейбиз. Курмангазы Исанаев айтып өттү. Бизде артисттер бирөө дагы жашабайт, мына бул киши да айтып өттү. Бирде бирөө киши жашабайт деп. Себеби мен биринчи этажда турам. Ошол жерде биринчи комнатада Фатима аттуу артистиңиздер бар. Ошол кишинин комнатасы бар, жашаган. Азыркы убакытта дагы ошо циркте уборщица болуп иштейт, ошол кишини киргизип койгон, бирок аты намында Фатиманын атында. Жогоруда директор айтпадыбы, бизде ушул бир нече артисттерибиз дагы үй жок жүрөт, ошолор кирип жашаш керек эле дегенчи. Анан ушул канча артист үй жок сиздерде тизмеде турат? 78 киши турат тизмеде. Үй жок. Үй жоктор. Артисттер, циркте иштеген. Артисттер. Анан кийин булар айтат 90 баланча жылдан бери жашап атабыз деп. Булар өздөрү сотко кайрылган. Бизге ушул үйдү калтыргыла деп. Бирок буларга калтырган жок. Булардын баарын тизмеси 2003 жылдан баштап ошондон бери жашап атышат. Бул жерде жогоруда директор да айтпадыбы, жай гана олтуруп чакырып алып 20дайын келгиле, биринчи кабатты дагы бошоткула, экинчи кабаттын үчүнчү силер жашагыла деген бир да сунуштарды айттым дейт. Эмнеге андай сунушка көнгөн жоксуздар? Андай сунушту бизге эч убакта айткан эмес, биз билбейбиз буну дагы. Исанаев элдин барын баягы башында 2004 жылы Гаиртке алдырып бербегиле, Танаевка алдырып бербегиле деп жанталашып элдин баары менен чогулуп жашаган. Биринчи келгенде 2004 жылы. Андан кийин Исанаевди кабинетине эч ким кире албайт. Мисалы үчүн сиз как журналист катары киришиңиз мүмкүн.
а бирок ошол жерде мурунку иштеген артисттер да кире албай калган. Санаев айтып кетпеди, мен 1-2 этажын силерге берейин деп айттым деп. Андай предложение болгон эмес. Логикага салганда биз мына 20-дай 25-тэй кишини чыгарып атат. Биз өзүбүз эле ошо 1 этаж же 1,5 этаж болобуз мындай карагандачы. Эгерде действительно ага ошентип айтса, биз ага макул болмокпуз. Анткени биз бөлүгүбүз ошончолук эле. Санаев захватчиктер деп айтат экен, бирок андай эмес, баарыбыз договор менен киргенбиз. Мен атам Министерство культурага караштуу эмеде иштейт, Курак жайда. Ошол учурда Министерство культурадан эме алып киргенбиз да, договор. То есть атам отличник культуры, ошого бергиле деп. Жай жылга келишим түзүлгөн. Жылды айткан эмес. Ошол мен таң калып атам, бул жерде жыл белгиленген эмес деп эле атасыздар да, ар бир нерсенин ченелүү убактысы болот да, мынча убакытка чейин дегенчи. Эмнеге ошол нерсени эске албай атасыздар да? Балким 1 жыл, балким 2 жыл жаша дегендир. Ошондон кийин бир ойлош керек да адамчы, бул мамлекеттин үйү, кандайдыр бир деңгээлде ушул келишим узартылабы же узартылбайбы, кандай болот деп өзүңүздөр бардыңыздарбы ошол? Ошол кезде революция да болуп кетпеди. Ошончуктан эметилип калды да. Эки тараптын бир нерсени тактап коюшубуз керек да. Бул цирктин бүгүнкү күндөгү жетекчилигинде баардыгыбыз правовой поледе, закондун рамкасында аракет жасап, ыр-чыры жок чечели деген менен ушундай кырдаалга келип атабыз. Эң башкысы 2008-2009 жылы Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен бул жанагы азыркы Кыргыз циркинин мейманкарасы бунун аталышына маани беришибиз керек. Бул Кыргыз циркинин артисттери үчүн конок үйү деп аталат өзүнүн аталышы. Бул жерде 2008 жылкы токтомдо жазылып турат Бадыраев. Приватташтырууга, ээлеп алууга, аны сатууга жатпайт деп. Бул токтом күчүндө азыр. Эч ким ага кожоюндук кылып жатып, ага ээлик кылга болбойт. Бул мамлекеттин мүлкү. Жогоруда сиз айтып аттыңыз эле, мына атайын келип ушул жерден чыккыла деп, менин кызым бир ооруканага жатып калды деген. Кандай болду кызыңыз? Кызым азыр жакшы боло элек. Азыркы учурда больницада дагы деле. Башы айланат, мурдунун каны токтой элек дагы деле. Муну кимдер кылды? Милиция сотрудниктери кылды. Сирттегилер чакырган, ошон үчүн ошол убакка болду. Жатакананын жашоочулары дал ошол 26 ноябрда болгон окуя туурасындагы кыскача видеолорду алып келип беришкен. Азыр ошону көрөлү, андан соң талкууну улантабыз. Это первый этаж, который милиционеры поломали. Окно первого этажа. Монтип, кыздарыбыздын, балдарыбыздын энелерин ушинтип айрып ыргытып, Свердловский районунун милициялары Исанаев Курмангазы, цирктин директору, Каркенова Зоя Ходжаевна, судебный исполнительдер Свердловский райондун ушундай кырдаалга алып келди. Келинчектерибиздин кол баштарын мына кармап ушунчалык кордук кылышты. Вот так рвали, выкидывали наших женщин, матерей наших детей. Вот эта дверь закрыта была. Администрация цирка вместе с милицией Свердловского района выкуривали людей.
Сиздин да атыңыз аталып өттү, директордун аты аталып өттү. Булар өздөрү эшикти ачпай коюшту да. А бирок возобновление бул кайрадан чыгарылсын деп бул кишилер деген бул уже 3-чү жолу болчу. Биринчиси 2012 жылы, алар анан январь айында 2013 жылы токтотушту. Андан кийин 24 жылы кайра возобновление болгон, булар кайра токтотушту. Эки жас өттүбү? Анан бул 3-чү жолу. Анан бүгүн жанакы бир киши айтты го, бул аял айтты го, булар 25-inde чечим чыгарып 26-сына келди деп. Эч качан андай болбойт. Биз пока красный печать коймоюнча, пока соттун чечими эмес күчүнө келгенче биз эч качан андай кылбайбыз. Чыксын деген чечим бул качан эле чагы уже 3-4 ай мурун. Булар мындай болгон нерсе, анткени булар өздөрү биринчи балдарын коюшат, анан аялдарын коюшат, анан ушундай чыгып кетти. Булар эшикти ачпай коюшту. Ошондон анан ушундай акыбал. Конечно, ушундай акыбал. Милиция только тартип кармаганы чыгарылат. Ал закон боюнча. Мен бул жерден бир суроону бергим келип атат. Ушундай бир чоң жерге, баягы уруш талаш болуп аткан жерге эмне үчүн кичинекей балдарды алып чыгасыңар? Биз өз эшикке чыккандыгыбыз үчүн үйдө балдарыбызды таштаган эмеспиз. Себеби балдарыбыздын да жүрөгү калган эмес, коркуп калган. Биз чок болсок, эшигибизди тыкылдатып эле прямо үйгө кирип барат булар. Өзүңүздөр эшиктин оосун тозупсуздар, чынбы? Анан ишке балдарды коюп оосун тозсоңуздар болбойт. Балдарыбызды астына коюп койгон эмес, балдарыбыз жаныбызда болгон, баарыбыздынчы. Балдарыбыз жанында болгон. Бирок кызым деген ортодо эмес болчу. Милициялар түртүп, жанагынткенде кызым ошонун арасында калып калган. Сиз буга чейин айттыңыз эле, кызымды тээп кетиптир башка. Жок, ошо кызым ортосунда калган да. Мен өзүм четте болгом. Мен себеби өзүм мисалы үчүн буту колум сынып, мен чекеде турам. Мен ошо тебеленип калыптыр да кызыңыз. Буга чейинки берген маалымат демек бурмаланган экен. Көрдүңүзбү? Бурмаланган эмес, кызымдын бетине чаап тепкен ошондо. Мен өзүм чекеде болгом. Кызым, мен айтып атпайм, мен кызым астында эмес, элдердин жанында турган. Ошол убакта кызым менен милициялар аябай киребиз деп неме кылган, биз эшикти жаап койгонбуз. Действительно эшикти жапканбыз биз ошондо. Жогоруда Зоя Кожаевна айткан суроого жооп берсеңиз. Булар айтып атпайбы, тиги бумагага эме кылып атат. Но адамдын укугун тебелегенге кимдин акысы бар? Болуптур, силер закондуу түрдө неме кылып аттырсыңар. Кышында мисалы үчүн жакшы хозяин итти деле эшикке чыгарбайт экен го. Бул жерде кыргыздын жарандарынын укугу тебеленип тепселип атат. Ответ берейинчи. Бул кыштын күнү эмес, булар өздөрү ошо кышка алып келишти. Бул деген 12-ci жылы жаз, 13-cü жылы жаз буларга берилген. 14-cü жылы жаз буларга берилген. 15-ci жылы жаз буларга берилген. 3 жаз, 3 кыш, 3 жай, канча мына 3 жылдан бери булар мына бул 3-cü жолу уже чыгарылышы бүгүн. Булар өздөрү именно кышкыга алып келип атышат. Булар атайын жасап атышат. Үмөталиева келип калды. Анан булардын адвокаты келип калды. Аябай менден суранышты. Эже 5 күн бергилечи. Булар эми чыгышат. 5 күндүн ичинде булар бошотуп берет деп убада беришкен. Анын үстүнө булар мына кагаз жазышкан. 5 күндүн ичинде бошотуп беребиз. Эч жакка кагаз менен кайрылбайбыз. Мына бүт баарынын колдору бар могу жерде. Анан мен буларга ишенип, чынында айтканда мейли анда деп суд аткаруучу дагы эже анда ушундай булар суранып атат, балдары менен ушундай бир жер аттабайлы, көчөйлү деп суранып атышат. Анда 5 күнгө буларга уруксат берели деп эме кылды. Ошол жерде бир гана мен виноват болуп калдым да, мен ошибкам болуп калды. Ошол күнү мен уруксат бербегенимде, как представитель цирка по доверенности, да, булар баары чыгышмак. 5 күнгө деп кол коюп бергенден кийин, жазып бергенден кийин үчүн 5 күндө чыккан жоксуздар? Өзүңүздөр жазып бергенсиздерби? Айлабыз кеткенде колду коюп бердик. 5 күндө бошотуп берели деп. Биз дагы ошондой эмеге бардык. Айлабыз кеткенде ал жерден кетип калышсын булар азыр дедик. Жолубузу бесчинство ошого чейин дагы эле созулмак. Ырбап кетпеш үчүн гана кол коюп бердиңиз. Бала чакабызды коргогон үчүн коюп бердик колду. Биз жогоруда жатаканада жашаган жашоочулардын алып келип берген видеосуна көңүл бөлдүк. Ал эми цирктин кызматкерлери алып келген видеого көңүлүңүздөрү бурабыз.
Өрттү ким жакты? Өрттү мен үстүндө 4-этажда жашайм да, анан кийин түтүн болуп кетти ичи. Акысы милициялар өздөрү эметип теги өрт коюп жүрдү 3-этажга. Шкафты ким өрттөдү? Ал 1-этаждан болду шкаф. А 3-этаждан еще дагы өзүнчө өрттөп жүрдү. Көрсө баягы биз бала чакар чыксын деп милициялар өрт коюптур өздөрү. Милиционерлерди биз точно айта албайбыз. Биз жителдер баарыбыз эшитип отурбуз. Ичинде циркте иштеген сотрудниктер жашаган ошолор болчу үйүндө, милиционерлер. Ошолордун бирөөсү. Биз точно милиционер деп айта албайбыз. Жашоочулар эптеп чыкпагандын аргасы кылып жазады 1-этажда. Биз ичине кирип кеткенбиз. Эч кандай милиция кызматкерлери жок болчу. Сот аткаруучулар менен болгон мен болчумун. Бул киши юриспер болчу. Анан ушундай өрт чыгып атат 4-этаж дегенде мен пожарныйлар чакырган болчумун. Жок, биринчи мен эшиктин алдында элем. Мен эки неберем үйдүн ичинде эле. Ошол жерде өрт чыкканда мен айттым, мени киргизип койгулачы, мени киргизип койгула. Мен эки неберем как раз менин эшигимдин алдынан чыкты. Ал убакытта милиция кызматкерлери бар болчу. Мен киргенимде кызматкерлер бар экен, милиция кызматкерлери. Ошолор менен да балдарымды алып чыгып, мен эшиктин оозунда залда сүйлөшүп калдым. Ошондо мынтип айтышты, формачандар, мындай форма эмес, чарала форма бар го, ошол кызматкерлер бар экен, атайын. Ошолор менен сүйлөшүп калсам айтты, эже бизге деле кереги жок мындай ызы чуунун. Бизди цирктин кызматкерлери 2 саатка нанимать этти деп айтышты. Бардык жерде мыйзамдуулук өкүм сүргөндө гана тынчтык, ошондо акыйкаттык болот да, муну баарыбыз билебиз, туура түшүнгүлө. Ал эми милициянын чакырыгына, сот цирк администрациянын чакырыгына эч убакта милициялар келбейт. Келет участковыйлар бар, тейлөөчү, тескөөчүлөр, ошолордун гана келген акысы бар. Сиз туруп алып туруп, биздин участковый милиция жаш баланы башкарасыз го кадимкидей? Угуп туруңуз. Эмне үчүн ошончо 60-тан ашык милиция келип туруп бала чакабызды сабады ошол жерде? Ошого жооп берип атам, угуп тур. Азыр айтып атасыз, үчөө эле келиш керек деп өзүңүз. Адашып атасызбы өзүңүз, же кандай болуп атат? Аларга катты сот аткаруучулар жазат милицияга. Биз жаза албайбыз. Биз жазганга алар реакция бербейт. Берсе дагы участковойдун деңгээлинде гана берет. Качан 40-тан ашык участковойду деген сотрудник кызматкерлер чакырыш үчүн сот аткаруучунун каты болмоюнча алар келбейт, туура түшүнүңүз. Мыйзамда ушундай жазылган. Сот аткаруучулар аларга биздин жашоочуларды сабап туруп, бул экинчиден биз эч убакта понятойлорду бере албайбыз. Сот аткаруучуга дагы эме кылыш керек экен. Сот аткаруучу эч качан андай чакырбайт бияка мындай кел деп. Келген жанагы 40-тан ашык милиция келип аткандардын баарыгы бул сот аткаруучулардын суроосу боюнча 3 күн мурда алар кат жазат аларга. Алар иштин көлөмүн көрүп туруп ошого барышта бир эле комната болуп калса 40 милиция жибербейт алар. Изучениеден кийин окуп билүүдөн кийин гана жанагынча киши келет. Мына ушул талаш болуп жаткан жатаканага Бишкек шаардык Свердлов райондук сот аткаруу бөлүмүнүн башчылары өз чечимдерин чыгарышкан экен. Ал үчүн биз Урмат Мелисович менен байланышып, бүгүнкү көрсөтүүгө катышып берүүсүн өтүнгөнбүз, бирок эмнегедир келип берген жок. Мына далил катары анын үнүн жаздырып да алганбыз. Азыр ошого көңүлүңүздөрдү бурабыз. Алло, саламатсызбы? Мен Аянтуу телеканалынан байланышып жаттым эле, атым Айзада. Биз жанагы цирктин жатаканасынын ызычысы боюнча көрсөтүү тартып аттык эле да.
Анан ошол боюнча ушул Свердлов райондук сот башкаруу бөлүмүнүн жетекчисин көрсөтүүгө чакырып аттык эле 2 күндөн бери байланыша албай атабыз да. Кантип байланышабыз? Мен угатам силерди жоңуз. Менин атым Урмат. Урмат мырза, саламатсызбы? Ошол боюнча эртең көрсөтүү тартып атканбыз. Мүмкүн болсо келип кандай чечилди, кандай болот, ушул туурасында маалымат берип кете аласызбы мүмкүн болсо? Кайсы жерде болот? Киевский Тоголок молдодо, торговый центр Караванын артында болот. Эртең саат 11-де башталат. Азат, биз эмеде сот департаментине башlayбыз да. Анан ал жактан макулдук алсаңар жакшы болмок да, мында бизде кичине эме кылышат да. Өзүңөр билип эле барып эмете бербегиле деген. Эми сотту сиздер чыгарып атасыздар да. Соттун чечимин биз аткарып атабыз ооба. Бирок интервью берген жактан биз ушул мына уже 2-3 күн өтүп кетти. Мен сиз менен эч байланыша албайчы. Өткөндө эле ошентип айтып койсоң да эртерээк кайрылат элек. Уже убакыт тар болуп атат да эртеңкиге. Келип эле ушул болгон чечим мондай деп чыкты. Эми дагы 3 айдан кийин дагы көрөбүз деген ой пикириңизди келип эле айтып берсеңиз жакшы болот эле. Каравандын артында. Торговый центр Каравандын артында да Киевский Тоголок молдодо. Эртең 12-ге. Эртең саат 11-де башталат, 10:30-га. Хорошо. Чоң рахмат, мен сизге эртең менен чалам. Урмат Мелисович, Бишкек шаардык Свердлов районунун сот аткаруу бөлүмүнүн башчысы ушундай бизге макулдугун берип туруп, бүгүнкү биздин эфирден таңдан бери эфир башталгычакты чалдык, бирок келип берген жок. Бул да болсо өзүнүн жоопкерчиликсиздигин билгизди деп биз так айта алабыз. Акыркы буга чейинки уккан маалыматыма караганда, эми 3 айга созулду деген бир уктум. Кандай чечим чыкты? Жок, булар кайра сотко кайрылышты да. Балдарыбыз барды да кыштын күнү андай мындай деп иши кылып кайра эле ошол эле жанакы эмесине келди да, сотко кайрылышты, токтотулсун деп, анан токтотулду. Ал эми бүгүнкү биздин конокторго дагы коомчулуктан 1-2 суроо келген экен, жооп алып берели. Эмнеге циркке келген коноктор жатаканада жатпай эле атайын мейманканалар бар, ошолор жакка жатышса болбойбу? Мен айтып атпаймынбы, дүйнө жүзүндө бүт каякка циркачтар барат, ошол жерде ушундай үй бар. Бир гана Кыргызстан ушундай үйү жок. Силердин мындан башка дагы үйүңөр бар эмеспи? Балким муну кошумча катары бекер үй деп алгыңар келип аткандыр. Үйүбүз бар болсо ушул жерде отурмак белек. Үйүбүз эмес, мынакей уул келиним бар, мен керек болсо участоктору жок дегенде айылда да участоктору жок булардын керек болсо. Бардык нерсени акча чечет го. Балким сот силерден акча сурабай элеби дейт. Жок. Эч качан акча сураган эмес. Дал ушул ишиңерди алдыга жылдырыш үчүн силерге ким көмөктөшүп жатат? Токтой Мамиталиева. Биз ар бирибиз мыйзамга баш ийишибиз керек го. Ушунча жыл бекер жашапсыңар, эми балким чыгасыңар деген ой пикирге келиңиз. Биз чыкканга деле даярбыз, бирок бизде же каражатыбыз жок, мындай батир снимать эткенге. Биз чыксак жалаң эле эшикке ачык асманга чыгып калышыбыз мүмкүн. Буларга жардам берип жатыпсыз. Эми балким соттон жеңилип калышса, жашоочулар чыгыш керек болсо, андан ары эмне кылабыз деген пландар бар? Эми андан ары биздин баягы ак үй көөгүйлөргө мен кайрылуу жаздым азыр. Ошол эле правительствого, ошол эле жогорку кеңешке, ошол эле президенттин атына. Ошон үчүн мен кайрылуу жаздым. Анан кийин андан ары ошонун жообуна жараша анан иш кылабыз. Бир ишренкен ала турган болсок деле аны бир акысын төлөп алат эмеспизби? Анан мына ушунча жыл баягы 500 сомдон төлөп, 1000 сомдон төлөп келдик деп атасыздар. 2 жылдан бери бекер жашайт экенсиздер. Анан ким билет, бир Кудай билет, сууга карыз, светке карыз деп атат. Бирок ошентсе дагы эгерде ушуну бир арзандатып саталы, балким бир арзандатуу жолу менен саталы десе, сатып алат белеңер? Сатып алабыз. Туугандарыбыздан, жора жолдоштордон чогултсак дагы, 1 сомдон болсо дагы чогултуп сатып алат элек. Ошондой предложение боло турган болсо. Мамлекет тарабынан корголгон имараттар бар. Ошол тизмеде биздин цирктин имараты гостиницасы менен бар, мейманканасы менен бар. Бул жерде сатмак тургай, муну территориясын приватташтырганга акысы жок. Бүгүнкү күндө ошол цирктин аймагында жайгашкан территорияны, аймакты такташ үчүн бизде ишти жүргүзүлүп атат. Козголгон 2 иш бар, бүгүнкү чейин бүтүлөк. Ээси жок имараттар туруп атат. Аны мына бир жашагандардын баары көрүп турушат. 8 июнь 65 жылы жер бөлүнгөн. 385 эме токтом. Об отводе земельного участка управлению капитального строительства горосполкома
под строительство дома-гостиницы для артистов цирка деген. Мунун статусы уже башынан эле жасалган. Анан кийин мынакей цирк деген Жумабек 19 болуп атабы? Бер жагында. Гостиница ар жагында турат. Ал деле Жумабек 119, потому что бул комплекс. Бул азыркы айтып аткан 2009 жылкы Чудинов чыгарып берген токтому биз мажоройну соттон утканбыз, мэрияга кайрылганбыз. Оно не меняется деген. Статус жилой дом гостиного типа. Оно как общежитие идет и все. Андан башка которулбайт бул деген. А буяктыкы жанагы гостевой дом для артистов цирка дегенди можно название написать и повесить деген. Көрүп аткандарга баягы өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтуу иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктап өтсөңүздөр. Менин оюм эми закон ченеминде болсун бардыгы дең. Дагы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, көп жерде чийкилер бар экен. Булар кабардар эмес фактылар бар экен. Ошону ир отуруп түз кеңешип ынтымакта закондук талаанын негизинде мыйзамды бузбай туруп, бирибиздин жаныбызды бирибиз кейитпей, мамлекеттин мүлкү мамлекеттин ордунда болуш керек. Закон боюнча биз ушул 10 жылдан бери келатабыз, закон менен иштеп, закон боюнча болсун. Кышкы ушул эмеде талата калбайлы биз деле бир жерден баш пенек кылып ушул жок дегенде ошол жанагы айтып атпайбы булар келсе болмок тиги бу деп анан жок деген барып келишим түзүп дагы жашаганга мүмкүнчүлүк алалы ушул эмеден. Кышында убактылуу туруп турабыз, эми чечилгенден көрөбүз. Кыргыздын жарандарына участоктор берилсе дейм да, коррупциялык жол эмес. Мына чындыгы мына ажообуз деле айтып атпайбы, 6 миллион болдук деп сүйүнүп атат. Ошо 6 миллиондун ичиндеги балдар жанагы урт токмокко алынып атса, бул эмне деген кордук. Ошон үчүн булар кыргыздын жараны болгондуктан буларга ар бирине участок же болбосо бир эме берилиш керек да. Бир 4 этажга баарысын ээлеп кала турган артисттер бар. Бул жерде эми кыргыздар өзүбүз кыйналып атсак, элибиз кыйналып атса, ушуга бир көздү жумуп, алардын дагы кызыкчылыгын колдоп, бир убактылуу мөөнөткө берип турсаңыздар болбойбу? Негизи бардыгын биз макулдашып атабыз да азыр отуруп. Закондун негизинде чечели деп. Закондо 3-чү, 4-чү, 5-чи этаж деп бергенге болбойт. Ал мамлекеттики. Ал Исанаев да чече албайт директор. Сиз айтып атасыз, бул жерде эч качан жарандын укугу тепселенбей, жакшы келишим менен чечебиз деп. А бул жерде тасмада көрдүк, канчалаган байкелерибиздин, инилерибиздин, эжелерибиздин мисалы сөгүп, не териштирүүдө караганда биз 3-чү жакпыз. Биринчи, экинчи жак деген бар. Сот териштирүү иши сот аткаруучулар менен жашоочулардын ортосунда жүргүзүп атат. Мен милицияга дагы биз сот аткаруучуга дагы мойын алып жооп бере албайбыз. Алар өзүнүн ишине өзү жооп берет. Сиз айтып атпайсызбы, тынчтык менен кыскача мындай деп. Бирок ошол жерде сиз болуп аттыңыз, эмне үчүн тынчтыкты сактаган жоксуз? Ошол жерде ууру токмок болуп атпадыбы? Ошого жооп берсеңиз. Сактады. Сиз ошол жерде кирип чыгып аттыңыз, баардык жерде тозулуп турганда дагы кирип чыгып аттыңыз. Эмне үчүн ошол жерде ууру токмок алып атканда токтоткон жоксуз? Сиз тияктын кызматкерисиз да цирктин. Милицияларга мен көрсөтмө бере албайм. Алардын өзүнүн даражалуу чини менен подполковник наамында киши көзөмөлдөп атты. Аны мен тыйганга акыбыз жок, сиз да тыя албайсыз, мен да тыя албайм. Мен деле каалайм ошо цирк тарапта, жашоочулар тарапта ортодон эки жак тең ыраазы болгон бир келишимге келип барыбыз. Ушундай бир чечсек жакшы болмок. Бизди мындай эшикке чыгарып салбайчы күч менен. Анан мен мэрияга, Свердлов акимине, өкмөткө, президентке кайрылат элем. Алардын жардамы жок, алардын мындай вниманиясы жок. Бул нерсе чечилбейт. Кубалап чыкпай, сабап урбай эле момундай кылгыла. Барып туруп, бу жерге жашагыла деп обмен кыла турган болсо, же жер берсе, биз чыгат элек да. Биздин укугубузду коргоп, ушул жерде болбосок дагы бизге бир аракет чара колдонуп, жер болобу, кандай болот, мен суранат элем. Чоңдордун талашы аркылуу ортодо жаш балдардын дагы жабыркап жаткандыгы бул өкүнүчтүү көрүнүш. Андыктан ар бир иш мыйзамдын чегинде адам укуктары тепселенбей чечилсе деп ойлойбуз. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.